Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Ошол ОДКБ жөнүндө айтып бергиле деп бир нече жолу суроолор келди көрүүчүлөрүмөн. Албетте ОДКБ жөнүндө айтып бергенге туура келет. Негизи бул уюм кандай, эмнеси бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошону бир карап чыгалы. ОДКБ менин оюмча бул деген НАТОго жооп катары каралган, НАТОдо эле мындай эле консультативдик, кандай десем, мындай кеңештик орган да. Акта жазылган, бири-бирибизге жардам беребиз эгерде бирдемке болуп кетсе деп. Бирок чынын айтканда мындай так чоң милдеттемелер жок. Ошондуктан мисалы үчүн ушул биздин мамлекеттагы эч бир мындай айтканда милдеттемелерге, ошо Орусияга, Украинага жардам бергиле дегенде Курскка киргенде чакырык ташталгандай болгон. Бирок биздин мамлекеттер унчукпай койду. Жана ошо Украинадагы согушка катышкысы жок болду. Дал ошондой эле ОДКБны Сирияга согушка катышканда чакырышкан. Бирок Сириядан дагы ушу биздин жарандар катышкысы келбей койгон, мисалы үчүн. ОДКБны анан так Казакстанда мисалы үчүн кантар болуп кеткенде казактардын шарттары ОДКБнын суроолоруна туура келген. Анан ошондо Такаев президент деле ошо бүт юридикалык жактан бүт келишимдерге так кылып туруп суроо талап койгон. Ошол суроо талап толугу менен ОДКБнын талаптарына жооп берген. Ошон үчүн ОДКБ ошол маалда иштеп калды. Мисалы үчүн ОДКБ Тажикстан менен Кыргызстан эки мамлекет ОДКБнын мүчөсү, анан бири-бири менен согушуп жатышканда ОДКБ эчтеке кыла албай койду мындай айтканда да. Тескерисинче кичине Тажикстан тарапка оогондой сезилип кетти маалыматтык талачада. Анан ушул албетте кооптондурду кичине биздин тарапты. Тескерисинче ошол ОДКБнын башкы мүчөсү ошону иш аракетти уюштургандай болду. Бирок саясат тараптан биз эмне кыла алабыз да? Мисалы үчүн биздин деле атка минерлер, биздин деле дипломаттар, бийликтер албетте мындай көп учурунда биз билбеген, биз көрбөгөн жактан өзүнүн наразычылыгын көрсөтсө дагы биз билген жана биз көргөн расмий жактардан эчтеке мындай сыртка чыккан жок да. Анткени билебиз баарыбыз дипломатиялык жактан эгерде ошо ОДКБнын баштоочу мамлекет башкы мамлекетинен мисалы үчүн башчысына бирдемке деп сын айтсаң, ал жакшы сынды көтөрө албайт да. Тескерисинче биздин мамлекетке анан кошумча дагы кандайдыр бир кедергиси тийиши мүмкүн. Ошол себептен албетте ОДКБ мындай тең эмес союз болуп кеткен. Кичине карайлычы канча акча кетиребиз, кантип иштейбиз, ОДКБда кандай милдеттемелер бар, анын келечеги жакынкы 5 жылда кандай болот, ошону бир презентация видеодон көрүү эле. Кыргызстанга ОДКБ керекпи? Бул деген коопсуздук кепилдикпи же тозокпу, өзүнчө саясий тузакпы? 2026 жылы анан 2031 жылга чейин ушундай кандай өзүнүн алып баралары, кандай келечек аны күтүп атат, эмне боло турганы жөнүндө кичине ой жүгүртөлү, карайлы, серептейли туугандар. Албетте эгерде сиздерге ушул серептөө жакпаса же кандайдыр күмөн санасаңар, силер өзүңүздөр ушул изилдөөнү интернеттен кылсаңар болот. Бекемдегенге, изилдегенге, текшергенге да. Бул деген аябай жакшы сапат. Анда негизги суроо бизге ОДКБ калканбы же көз карандылыкты түзө турчу уюмбу ошол Евразиялык экономикалык биримдик? Негизги тезис ОДКБ Кыргызстан үчүн бир убакта пайда да, чектөө да алып келет. Бул деген бизге кичинекей кепилдик берет, сырткы душман бизге кол салбасы боюнча. Бирок ошол менен бирге саясий көз карандылык кылат. ОДКБнын алкагында ОДКБнын номер 1 өлкөлөрү бизге мисалы үчүн куралын берет, эски куралын берет, белек кылып берет. Анан ошол куралдан сырткары башка эчтекени сатып албайсың дегендей мындай саясий айтылбаган мыйзам бар. Ал айтылбаган мыйзам эмнени билдирет? Бул деген иши кылса башка өлкөдөн алсаңар тарынабыз дегендей. Бирок кандайдыр бир да жерде жазылган жок. Дал ошол өлкөдөн биз куралды алышыбыз керек экен. Бирок ал да өлкө айтат, эгерде биз сурансак, барып туруп биз үчүн согушка катышасыңар дейт да. Мисалы үчүн азыркы тапта бизге ошол Тажикстан кол салганда, бул мүчөлөрү, ОДКБ мүчөлөрү бирөөсү дагы бизди коргогонго эч кандай иш аракет жасаган жок. Же мисалы үчүн ошол эле Тажикстанды коргогонго. Ким билет, балким Тажикстанды коргогонго жанакы 6 миллион патрон Казакстандан кеткендир. Дагы кошумча курал Орусиядан кеткендир. Ошол Тажикстанды ОДКБнын алкагында коргоо үчүн, анткени Тажикстан да ОДКБде, биз да ОДКБде. Бирок ошол бизди түзмө-түз колдойбуз, коргойбуз, аскер киргизебиз деген эч ким жок болчу. Казакстанда кантар болуп атканда Кыргызстан өз аскерлерин жиберген.
бир нече өлкөлөр жиберген албетте, бирок Казакстанга өз жарандарына каршы күчтөрдү жиберген. Өз жарандары көтөрүлгөн, анын ичинде провокациялык топтор да болгон деп айтылууда. Албетте ошол провокациялык террористтик топторго каршы жибере атабыз деп биздин өлкө, башка өлкөлөр ОДКБнын күчтөрүн жиберген. Кыргызстанга Тажикстан кошулганда эч ким эчтеке деген жок, унчукпай коюшту жөн эле. Ошон үчүнбү? Бирок Орусия бул жолу ОДКБде Украинага жардам бергиле кыргыздар. Ошол Украинанын Белгород, Курска киргенде бул ОДКБнын механизмин жүргүзөт. Бул деген ОДКБнын мүчөсүнө кол салуу дегенде биздин өлкө эч ким жибербей койду. Казакстанда жиберген жок, башка ошол Тажикстанда жиберген жок эч кимди. Кыска мөөнөттө арзан курал машыгуулар, ошол ОДКБнын ичинде минималдык кепилдик. Узак мөөнөттө Россияга байлануу жана башка өлкөлөр менен достошконго тартыштык да. Мисалы үчүн биз барып алып эле америкалыктардан бизге силердин чинуктарды, оспрейлерди бергиле десек, Орусия айтат, силер деген ошо өнөктөштүктү бузуп атасыңар, силер деген стратегиялык душманга кайрылып атасыңар деп бизди чектейт. Түркиядан байрактарды алганда унчуккан жок Орусия, бирок НАТО мисалы үчүн ага аябай жаман караган. Түркия эмнеге байрактарды сатып атасыңар ОДКБ мүчөсүнө деп. Түркия тоотпой койгон, Кыргызга байрактарды саткан. Ушул байрактар анан Тажикстан менен иш-аракеттерди ооздуктанга жардам берген. 0,5-0,6 миллион доллар жалпы болжолдуу түз чыгым. Ошончо акча акырындап жиберип турабыз. 40-50% базалык сценарийдин ыктымалдыгы ошол бизге кол салат деген 50% жасалбайт деген ыктымалдык кантсе да. Ошол кездерде мисалы 2022 жылы бизге жардам керек болчу, ОДКБ кыңк деген жок. Анан 5 жыл ошол талдоо горизонтун 5 жылга алалы да алдыга. Эмне болот экен 5 жыл ичинде ОДКБ. Анан каржылык жүк, акчалай баасы аз ОДКБде мүчөлүккө. Ошон үчүн биз дагы эле мүчөлүктөбүз, анан акырындап өзүбүздүн үлүшүбүздү төлөп жүрөбүз кыргыз мамлекети катары. Мисалы үчүн ошол ОДКБге мүчө болуш үчүн биз катышуу пулду төмөнкү көлөмдө төлөйбүз. Жалпы бюджетте 570 миллион рубль болсо, ОДКБнын жалпы акча кетирген акчасы, биз 50 миллион рубль төлөйбүз. Кыргыздардын ушул болжолдуу үлүшү ушундай да, жылдап төлөмдөргө караганда. Ошентип бул сумманы биз курал жарак жана техникага эмес, негизинен катчылык, штаб жана жумушчу органдарга кетиребиз да. Орусия 50% төлөйт, ошол 570 миллион рубльдан. Беларусь 10% төлөйт, Кыргыз мамлекетибиз 10% төлөйт, 8-10%. Башкалар 30%га чейин төлөйт да. Ошентип жалпысынан алганда биздин үлүшүбүз ошо 10%дын тегерегинде. Мүчөлүктүн жакшы жактары эмнеде? Ыкчам реакция. 22 жыл Казакстанга тынчтык күчтөрү жөнөтүлгөн, биз тез жөнөткөнбүз. Аскердик даярдык, биргелешкен машыгуулар, абадан коргонуу ушул системаларды биргелештирүү, бул деген жалпы мындай ПВО, биртиктүү ПВО сыяктуу долбоорлор. Саясий макамы 2026 жылы баштап башкы катчы Талапбек Масадыков болду ОДКБга. Бизде да Афганистан фактору бар. Афганистан деген бул деген радикалдык коркунучтар, аларга каршы формалдуу калкан катары эсептелинет. Тугандар, кээ бир адамдар айтат, ушул радикалдар, террористтер деп, бул атайын биздин аймагыбызда жогорку державалар жасаган мындай коркутуучу аспап деп. Кыргыздарды коркутуп үркүтөлү, өзбек, тажиктерди коркуп биздин анан кармагыбыздан чыкпасын деп, анан качан өзүн жаман алып барышса, ошолорду акырындап ичине теракт жасап коебуз, кол салдырып коебуз деген ушундай мааниде да. Ошондой да теория бар. Тугандар, ал 100% чын калпы айтыш кыйын. Мен деген өзүм айтат элем, ушу 60-80% чын окшойт деп айтат элем да. Анан корутунду ОДКБ толугу менен ишенимдүү калкан эмес, бирок айрым тактикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүчү жана берүүчү уюм. Анткени дагы эле эстеген ошол Баткен окуяларынан кийин түзүлсө деле ошол 22 жылдын окуясына эч нерсе, эч пайдасы да тийбеди ОДКБнын. Кийин гана эле ошол Орусия президенти келгиле эски карталарды көтөрүп, ошол эки өлкөнүн ортосундагы карын катнаштарды бекемдетели, ошо дипломатиялык жол менен токтотолу, согуш аракеттерди деген болду. Ошол эле болду да, бирок ОДКБ алкагында эмес болуп калды. Кайра Орусиянын ошол Советтин Федерация кеңешинин, коопсуздук кеңешинин мындай инициативасы болуп калды да ушундай. Ошол минустар. ОДКБ эң оор учурларда дайыма эле иштей бербейт, жардамга келбейт. 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндөгү кагылышууда
уюм киришкен жок. Мисалы үчүн аякта деле мисалы үчүн билесиздер туугандар, кээ бир биздин кишилерибиз тескерисинче Орусиянын армиясынын кишилерин кармак атышты. Бирок ал да далилденген жок, видеолор интернетте турат. 2010-жылы Орусиянын ошол тышкы разведкасы уюштурду дегендер да бар да. Мисалы үчүн интернетте издеп көрсөңөр болот, группаларда. ОДКБ өз мүчөлөрүнө мындай ортосунда кагылыштарда сот ортомчу боло алган жок да, жакшы ортомчу боло алган жок. Биз үчүн чоң практикалык суроо, келечекте боло алабы, боло албайбы, күчү барбы жокпу ушул уюмдуку. Албетте бул жерден Кыргызстандын түштүгүндөгү кагылыштарында уюм киришпеди. Кыргызстан Тажикстан чек ара жанжалында уюм шалабалда калды. Россияга аскердик техникалык байлануу санкция көзүндө тобокелдүү болуп атат. Өйткөнү санкциялар болуп атат албетте. Орусиядан бирдемкени алсаң, санкцияга батасың. Армениянын алыстоосу, Армениянын ОДКБден, ЕАЭПтен чыгабыз деген ниети. Ошо ОДКБнын да аброюн шек келтирип, шалаакы кылып жатат бүгүнкү күнү. Плюс минустарын карасак, мисалы үчүн салыштырсак, бизде ошо серептөө деген ыкма бар. Ошол плюстарын карап туруп, минустарын карап туруп салыштырганда төмөнкүдөй чыгып атат. Кыска мөөнөттө пайда бар, узак мөөнөттө көз карандылыгыбыз күчөйт. Ал эми сандар аналитикасында шкала катары берилди. Плюс 100 упай күчтүү пайда, минус 100 упай күчтүү тобокелдик. Ошондо салыштырсак, мындай тобокелдиктер бир топ эле күчтүү. Бирок эң негизгиси ошо кыска мөөнөттө пайда бар болот ОДКБда. Бирок чын эгерде согуш болуп кетсе жана кагылыш бир бале болуп кетсе, ошондо бир гана Кыргызстан өз күчүнө ишениш керек экен. Бул деген иш жүзүндө далилденди. Биз өз күчүбүзгө ишенишибиз керек. Бизде өзүбүздүн армиябыз болуш керек. FPV дрондор менен иштегенди Украинадан үйрөнүш керек. Дрондорду Кытайдан алыш керек. Кошумча ошо абадан коргонуу системаларды Leonidas сыяктуу Британиядан алабызбы, Израилден алабызбы, ошол жерден алыш керек. Ошол лазер менен аткан нурларды Индиядан алыш керек. АКШдан да, Израилден да алса болот. Кичи толкундуу тандык микроволновка деп коет. Дрондорду жапырт түшүргөн. Ошол Leonidas компаниясынын сыяктуу ошондой компаниялардан алыш керек. Ошондо кичине өзүбүзгө бекем турабыз. Кичине келерки кыйынчылыктарда, согуштарда, ал согуштарды болдурбай койгонго дагы шартыбыз түзүлмөк да. Анткени жоо билсе, эгерде ошо кыргыздарга барсаң өзүңө кымбат чыгат деп билсе, анда эч ким кол салбайт эле да. ОДКБ болсо коргобойт экен. Өзгөчө алганда ОДКБнын мүчөлөрүнүн арасында жаңжал чыкса, ОДКБ такыр коргобой коет экен. Мындайын айтканда, баягы митингдерди кысканга эле жарайт да. Эми бул менин өзүмдүн жеке пикирим, албетте бул мамлекеттин ортосунда көп учурунда дипломатиялык максаттар менен мындай нерселерди сылык айтыш керек, мындай расмий айтыш керек. Эгерде каршы айтып алсаң дагы эл аралык дипломатиялык талачада балеге каласың. Көп тыюуларды айтышат, кээ учурларда катуу сындашат, катуу урушушат да. Ошон үчүн дипломатиялык жактан мен деген азырынча мамлекеттик кызматта эмес болгондон айтып алайын. Анан кийин эгерде кокусунан иштеп калсам, мындай нерселерди айтууга мүмкүн эмес болуп калат да. Ошол 2026-2031 жылы 3 сценарий, ошол эң ыктымалдуу жол бул уюмдун жай иштеши жана Кыргызстандын көп векторлор, мындай көп тарап менен иштегенге аракети күтүлүүдө. Биз эми баягы ОДКБ менен эле турмуш курулбайт деп эле биз деген ошо блоктор менен башка мамлекеттер менен жакшы жанаша иштешет окшойбуз, чогуу аракет кылат окшойбуз. Мисалы үчүн оң сценарий чек ара бекемделет, машыгуулар иштейт, Бишкек катчы кызматын пайдалана алат. Биз башкы катчы болгондуктан кандайдыр бир ресурстарын, иш аракеттерин, дипломатиялык нерселерин өзүбүзгө пайдага келтире алат окшойбуз, эгерде туура пайдалансак. Базалык сценарий уюм формалдуу жашайт, чек ара маселеси эки тараптуу чечилет. Бул деген жакынкы 5 жылдагы келечекти мындай серептеп атабыз да, туугандар. Анан терс сценарий блок алсырап, номиналдуу клубка айланып калышы мүмкүн. Кээ бир серепчилер айтып атат, ушул 3-чү терс сценарий азыр эле болуп жатат деп. Эми дагы бир аз сынаш керек окшойт ушул маселени.
бирок көп серепчилер айтат азыр эле ошол сценарий ишке кирди деп. Эми альтернативдик башка, мисалы үчүн Түрк мамлекеттер уюму жана Кытай. Түрк мамлекеттер уюму бар. Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан курал жана технологияны диверсификациялоо мүмкүнчүлүгүн берет. Бул аскердик биримдик эмес, бирок ким билет, эми келечекте болушу мүмкүн. Анткени биздин аскер күчтөрүбүз да чогуу машыгып жүрдү. Ошол жерден аскердик уюмда түзсөк кичине коопсуздук көтөрүлөт эле жаңы деңгээлдеги. Мисалы үчүн Түркия ооба бир кездерде Тажикстанга да байрактарды сатканга аракет кылды, бирок биз дипломатикалык каршы чыкканыбызда, кат жазганыбызда Түркия артка кайтты, кайра Тажикстанга сатпай койду. Кийин анан Иран Тажикстанга заводдорду салып берди, Абабил деген кооптуу жанакы жанкечтүү дрондордун заводдорун 3000 жылына чыгара алышат. Бирок Түркия бизге чын эле жардам берди. Эми өзүнүн баасы болду. Биз мисалы үчүн өзүбүздө Кыргызстанда жакшы көп иштерди жасаган Сибат системаны, анткени саясий оппонент болгондуктан ошол расмий Түркиянын аны кичине саясий курмандыкка бердик деп эсептесек болот. Эми бул менин пикирим кайра жеке. Бирок ошол менен бирге ошо байрактарды алдык дагы, анан ОДКБ мүчөсү, экинчи ОДКБ мүчөсүн кичине ошол байрактар менен тыйып койду. Ошентип биздин кагылышты чечип алдык да, ошондой нерсе болду. Кытай болсо ШКУ, Шанхай кызматташтык уюмунун жардамы менен ал аркылуу коопсуздук жана экономика багытындагы маанилүү өнөктөш. Бирок расмий аскердик блок форматы күмөндүү азырынча. Бирок кантсе да билбейм, бирок Кытай менен карым катнаштар тереңдетиш керек. Кошуна кантсе да алыскы туугандан жакынкы кошуна жакшы деген сөз бар. Эң жакынкы кошунабыз Казакстан, Кытай, Өзбекстан, кичине Тажикстан дагы. Ошондуктан биз акырындап Кытай менен дагы алаканы туура куруп алышыбыз керек. Туура дегеним, бизди Кытай сел каптап басып кетпеш керек. Бир четинен, экинчи четинен Кытай деген бул деген дүйнө жүзүнүн фабрикасы жана дүйнө жүзүнүн баялыктын уюткусу. Анан бир кездерде мен жеке тааныш Каха Автандилович Бендукидзе мырза Батона деп коет, мырзасы Батона да, ошол грузинчеси. Айтты эле да мага. Силер айтчы мага, силер эмне Кытайдын боорунда туруп алып кедейсиңер дейт. Эмнеге ошондойсуңар дейт. Эгерде Грузия Кытайдын боорунда турса дейт, биз азыр эң бай мамлекет болуп калмакпыз дейт. Силер эмне акылыңар жетпейт ошону пайдаланганга деп айтты да. Мага катуу тийди. Анан Каха Автандилович эми бизде элибиз Кытайды жаман көрөт, Кытайдан коркот десем, Каха Автандилович айтат, эмне болду, эмнеге коркот десем, ошо басып кетет, кыргыз жок болуп кетет десем, айтат да мага, жок силер аларды кылдырбагыла да, силерден акылдуу болушуңар керек, силер ошону пайдаланышыңар керек дейт. Силердин жаныңарда Кытай турат дейт. Ошо Кытайга кошуна болуп туруп кедей болгон мамлекет, анда демек акылыңар кичине тайган окшойт, үйрөнүшүңөр керек деп койгон да. Катуу айткан мага Каха Автандилович, өтө катуу тийген. Коопсуздук боюнча да ошондой да суроо. Ошо Кытай менен биз өзүбүздү жутуп алганга жол бербей, бирок ошону менен бирге туура иштесек, туугандар биз деген Швейцариядан да аша турчу мамлекетпиз да, негизи Кытайдын аркасы менен. Экономикасы күчтүү. Корутунду бизге альтернатива эмес, балким диверсификация керек да. Бул деген эмне деген билдирет? Биз деген ар кайсы жааттар менен иштегенди жакшы үйрөнүшүбүз керек. Бирдей тең салмакты сактап. Кыргызстан үчүн стратегия калуу, мен айтканда ошол ОДКБнын ичинде калышыбыз керек. Диверсификация кылышыбыз керек. Ошол менен бирге башка блоктор менен да иштешибиз керек. Жана өзүбүздүн армиябызды бекемдешибиз керек. Анан эгемендикти бекем сакташ керек да. Улуттук армия коргонуу бюджетибиз өсүш керек. Шанхай кызматташтык уюму менен Кытай менен экономика жана коопсуздук маселелери менен тыгыз иштеп башташыбыз керек. Түрк мамлекеттер уюму менен технология, дрондор жана өнөр жай боюнча бекем мындайбыз керек. Анан ыгы келсе аскердик союзда түзүш керек да. Анан АКШ, Евро биримдик менен реформа, экономикалык стандарттар, алардын жакшы нерселерин сиңирип алышыбыз керек. Жаман нерсени албай эле коелу. Негизги формула ОДКБдан чыгуу эмес, ОДКБга ашыкча байланбай калуу да. ОДКБдан тышкарыдагы башка уюмдар менен биргелешип иштөө. Бизге ушундай эле жол бар. ОДКБга ишене берсек, бирок ОДКБдан тез арада чыгабыз десек, ошондо дагы аябай жаман нерселер болуп кетет да мамлекетте. Бизге бага айтышат, кайка баратасың, артка деген бирөөлөр тыюу салышат да. Жыйынтык жана вердикт. ОДКБ тактикалык пайда берет, бирок стратегиялык жактан жалгыз таяныч боло албайт. Кыргызстан үчүн эң туура линия ОДКБде калуу, бирок бир гана ОДКБга ишенип коюп таянып отура бербей, өз башка багыттарда тактикалык пайда, стратегиялык алсыздык
негизги жопта тактикалык пайда арзан курал машыгуулар статусу, стратегиялык алсыздык 2010 жана башка чек ара факторлорду көрүп атабыз. Алсыздык көрсөтүп койду стратегиялык. Негизги жоп, негизги жол көп тараптуу, көп багыттуу коопсуздукту орнотуу. Ошондо ОДКБнын 26-жылдын бюджети ошол 570 миллион рубль Кыргызстан үчүн акчалай чыгым аз, саясий баасы чоң, ошон үчүн калуу ОДКБнын ичинде кала берүү бизге ушундай жолубуз окшойт да, мындай орточо тандоо. Андай эмесе туугандар, ушул ОДКБ боюнча айтып бердим сиздерге үстүртөн эле, анткени формат ушундай. Узак маалыматты, албетте толук маалыматты интернеттен окуса болот, бирок мындай жалпысынан пикиримди айтып берем, жана ОДКБнын иштеген жерлерин, жана ошол 5 жылда кандай келечек күтөөрүн ал уюмду. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу экономист. Биз деген бизнес пландарды жазабыз, бизнес пландоо боюнча экспертпиз, 20 жылдан ашык иштеп жатабыз базарда. Эгерде бизнес план же техника экономикалык негиздеме ТО мындайынан айтканда керек болсо, бизге жазгыла, кайрылгыла, биз баарын жазып беребиз жогорку деңгээлде, жакшы сапатта. Аны эсе ушун менен роликтти бүтүрөлү, эмки видеолордон көрүшкөнчө.